Назиктик бул алсыздыкпы? Назиктик бул коркуубу? Назиктик табияттан гана болобу же жасапта алса болобу? Алдыдагы 10 мүнөт убакытта сиздер менен кенен кесири ушул назик болуунун 9 эрежеси тууралуу айтып берем. Айрыкча 8 пункт кызыктуу. Андыктан аягына чейин көрүңүз. Дагы кызыктуу маалыматтар керек болсо жазылууну дагы унутпаңыз. 1. Аялдык назиктик бул көйнөк эмес. Макияж да эмес. Бул сенин ички абалың. Ан үчүн адам ичинен табиятын кабыл алууну үйрөнүш керек. Экинчиден, каалоону, өзүңдүн каалоолоруңго тынч, ишенимдүү айта билүү. Көпчүлүк ойлошот чечкүндүүлүк, эркектик, мырзалык, дерзкий экен деп. Чынында бул нерсенин барысы аялдык назиктиктин эң негизги компоненттердин бөлүктөрүнүн бири. Андыктан каалаганыбызды коркпой, тартынбай, ишенимдүү, ошол эле мезгилде аялдык мээрим менен сурай билүү, айтуу биздин экинчи негизги сапаттарыбыздын бири болмок. Кана качан өзүңүздүн каалооңузду так, ишенимдүү, урушуп жиберет дебестен, эмне деп ойлоп калат дебестен айттыңыз эле. Өзүңүзгө 1 мүнөт суроо бериңиз дагы бул адатты жашоомо киргизем деп дароо эле кол китепчеңизге жазып салыңыз. Үчүнчүсүн айтайынбы? Үчүнчүсү бул ыйлоо алсыздык эмес. Бизди ыйлаганда жаш балага окшоп ыйладым, ошол жерден ыйлап жиберип өзүмдүн алсыздыгымды көргөздүм дейбиз. Корея кинолоруну баш баксаңыз, кээ бир кыздардын ыйлаганын көрсөң, кадимкидей ыр жазгың келет. Анткени алардын бул аракетинде дагы аялдык назиктик, табият, ошол эле мезгилде анын корголушу керек экендигин эсиңе салган сонун бир штрих, бир көз ирмем, бир белге турган болот эле. Лимуландысы кубанып кетүү, секирип кетүү, эмоцияны чыгаруу бул уят эмес. Бул дагы бир аял кишинин 4 негизги табиятынын бир бөлүгү болгон секелектик, кичинекей кыз, кубануу, рахаттануу, чынчылдык сыяктуу менен айкалышкан назиктиктин бир бөлүгү. Андыктан эмоцияларды ыйлап, кубанып чыгаруу бул чеберчилик жана аялдык белги. Деги эле адамдардын баарында эмоцияны жашырып жашай берүү бул кемчилик. Ооруга алып келет. Биз жүрөгү ооруп калабыз, башкалар бактылуу жашоосун андыктан эмоцияны жашабай коюу эмес, жашап өтүү бакыт. 4-сү андан да кызык. Баса мен бул нерсени айтканда, ата мен жөнүндө айтып жатат болушуң керек деп алакан чабышыңыз да ыктымал. Анткени өзүбүздү милдеттүү сезбей, карыз болуп калам да, кандай болот экен, мен ошондой белек бере аламбы кайра деп ойлонбой туруп, берген белекти ала билип үйрөнүү дагы назиктиктин бир бөлүгү. Акыркы жолу качан белек алдык эле? Бир ойлоп коелу. Негизи белек алыш үчүн аны сурай да билиш керек. Ал тууралуу биздин мурунку жана кийинки видеолорубуздан издеп тапсаңыз болот. Ал дал ушул Нуркыз Кадырбековна барагында. Негизи жардамды сурай билүү дагы, аны туура эле бул биздин жакындыгыбыз, бул биздин туугандыгыбыз, бул анын эрки, чечими. Демек, кабыл алуу дагы менин чечимим болуш керек деп эчтеке болбогондой, бирок ыраазычылык менен күдүктөнүп, түйшүккө батып, кыйналып, өзүңдү карыз сезип, бир жаман сезимдердин арасында болбостон чын жүрөктөн кабыл ала билүү дагы биздин аялдык энергиябыз менен назиктигибизди жогорулатуучу бир сонун сыпат болот. Анда жардам алганды, белек алганды күчөтөлүбү? Кеттик анда. 5-си ар кандай жерде аураны, климатты, биздин жашап жаткан абанын кандай болушун, суугун, эртең кар жаамагын Кудай билет, Кудай чечет. Бирок мамилелерде, үй бүлөдө, достукта кадимкидей климатты, аба ырайын
жылуулукту жаратуу бул биздин колубуздан келет. Мисалы үйдө дагы маектешип жатканда, тынчтыкта, ал түгүл урушуп жатканда дагы өзүбүзгө ылайык жылуулук, аура жаратсак болот. Бул үчүн баягы эле биздин аялдык табиятыбыз, миссиябыз, назиктигибиз деген кнопканы басканыбызда маселени чечүү оңой боло баштайт эле. Баса биздин назиктик тууралуу атайын сабактарыбызда да кеңинен айтылат. Эмнегедир биз назиктикте узун кирпик, же сындырып ыйынып ычкынып сүйлөө, менин колумдан келбейт да деп алууну элестетебиз. Чынында назиктик бул илим, окуу, кээде сабырдуулук, кээде күчтүүлүк. Эгерде мындан кийинкисин айтканымда даана эле туура айтыпсың деп ынанасыз. Мына ушундай штрихте 6-бөлүк өтөлү. 6-бөлүктө мен эң көп айымдарга көп кайрылып, жеке кабыл алууларда дагы көп белгилеген нерсе бул биздин ички сезимибиз, интуициябыз. Качан сүйлөш керек экендигин, качан унчукпай коюу керек экендигин, качан бир аз чыдап коюу, качан чындап эле эмоцияны чыгаруу. Баса качан кээде биз эмоциябыз жарылып кетсе да боло тургандыгын билүү. Кээде чындап эле биз билбей, бизге баш ийбей эмоциябыз чыгып, жарылып, өрттөнүп, пожар болуп кете турган болсо, анда аны акырындап суу себүү, өчүрүү калыбына келтире билүү дагы бул биздин негизги сыпаттарыбыз. Ишенип коюңуз, бул жашоону абдан жеңилдетет. Бирок бул илимге сүрөт тартууну үйрөнгөндөй, же жазууну үйрөнгөндөй, же тигүүнү үйрөнгөндөй 2 айда, 3 айда, 5 айда үйрөнүү мүмкүн эмес. Кудай ургандай чоң чечим, энергия, анан узак билимдер керек болот. Ошон үчүн динибизде бешиктен кабырга чейин илим ал деген сонун хадис болсо керек. Кийинки дагы бир кызыктуу пункт бул кам көрүү. Мисалы бирөөбүзгө кам көргөндө ашкера аялдар балабызга кам көрөбүзбү, күйөөбүздүн келишин күтүп алабызбы, балким кайын журтка кызмат кылып жатабызбы. Жалпыбыз баарыбыз иштеген коллективде деле аялдын табияты ушундай. Бар жогуна жооптумун, мен болбосом ким, аттең мен жасай коеюн деген позицияда жашайбыз. Тез жардам позициясы. Негизи бирөөгө кам көрүү, жардам берүү, үйрөтүп аны кысынтуу, басынтуу, андай болбойт деп колунан жулуп алуу, бардык функцияны өзүнө илип алуу, кирпич чеченин үстүндөгү алмадай болуп деген түшүндүрбөйт. Болгону бирөтөлө бирөөгө сиңип да кетиштин керек эмес. Болгону алардын сага канчалык жакын экендигин сездирүү жана сезүү рахат. Аялдардын назиктигинин чоң бир шкаласы көрсөткүчтүгү эркекти кемсинтпей шыктандырып, аны кемчилиги менен кабыл алып, аны жасап алуу, камырдай жууруу, өзгөртүү, жаңы обликте, же болбосо тактайды ар жак бер жагын жонуп туруп, же ташты мык менен чегип туруп жаңы айкел жасап койгондой аракеттерибиз биздин жаңылыштыгыбыз. Аны ошол бойдон кабыл алабыз, же такыр бөлөк жолдорго түшүү чечими да бар. Албетте бул эң акыркы алсыздык чечими, негизи аны ошол бойдон кабыл алуу биздин назиктигибиздин булагы, энергиясы, зарядкасы болмок. Анан денебизди кабыл албайбыз. Бул биздин 9-чу кемчилигибиз же бөлүгүбүз. Денебизди кандай болсо кабыл алуу менен жакшыртуу бул назиктигибиздин, күчтүүлүгүбүздүн, аялдык куралыбыздын бир бөлүгү. Кадимкидей аны проект кылып, оңдотуп, өзгөртүп жасагыбыз келип кеткенде бүтүндөй трагедия башталат. Сиз боюңуз кичинекейби? Анда сүйкөмдүүлүктү күчөтүш керек. Боюңуз аябай упузунбу? Солдойгонмун, шалдайганмын, шыргыйдаймын дебестен койгон.
теммеле маңкайган моралдай статусту өнүктүрөбүз. Айтор денебизди кабыл алуунун жүздөгөн ыкмалары бар. Баса Instagram баракка баш баксаңыз, мунун ыкмалары тууралуу кыска, түшүнүктүү, ыңгайлуу рилстер менен катар түз акысыз 1 сааттык сабактарыбыз да бар. Instagram'da, TikTok'ta, Telegram каналда, Facebook'ta, YouTube'da сиздер менен Нуркыз Кадырбековна барагынан ар түрдүү маалыматтарды беришип келебиз. Андыктан сизге ушундай маалыматтарды күндө алып туруу жана ушул маалыматтарды билүү кызыктуу болсо, дароо эле баш багып катталып алууну унутпаңыз. Анткени жүздөгөн китептерди окубай туруп 20 мүнөттө, 10 мүнөттө сонун билимдерди алуу мүмкүнчүлүгүнө таштаган кадамыңыз жана чечимиңиз болмок. Акыркысы, аялдык назиктик бул сырткы көрүнүш эмес. Аялдык назиктик бул кошумча көйнөк сыяктуу. Ал биздин ички абалыбыз. Ал биздин өзүбүздүн табиятыбызды кабыл алуубуз, жашоону сүйүүбүз жана чечимибиз. Андыктан эң назик, эң сулуу, сүйүүгө татыктуу болгон айымдар бар болуңуздар. Буюрса, кийинки сабакта өзүн өнүктүрүүнүн багыттары тууралуу сонун маалыматтарды беребиз.